Ош Фильм телекомпаниясынын эфирдеги убактысын жаңалыктар кызматы уланып атат. Студияда мен Абай Нурбалишевиков. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү жаңалыктарынан кыскача түрмөк. Ош шаарындагы билим берүү жайларынын кышкы даярдыгы кандай? Оштогу тест атын жайынын санитардык абалына байланыштуу арыздануу келип түшкөн. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз иликтеп көрдү. Алайдын Будалык айыл өкмөтүндөгү оорчулуу көбөлөр ирети менен чечилүүдө. Электр энергиясынын баалары 2015-2016 жылдардагы жылытуу мезгилинде өзгөртүлбөйт. Бул тууралуу энергетика министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Өз кезегинде энергетиктердин баасын негизсиз көтөрүп жатасыңар деп айыпташкан. Ошондуктан бааны өлчөө функциясын көз карандысыз тескөө өчүгө берүү чечими кабыл алынган. Быйыл бааны өзгөртүү күтүлбөйт. 2016 жылдын апрель айында баа бекитилген тарифке ылайык жогорулайт деп билдирди Турдубаев. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн Казакстандын Астана шаарына иш сапары менен барды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Кыргызстан президенти Казак хандыгынын түзүлгөндүгүнүн 550 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйынга катышты. Эгемендик сарайында өткөн иш-чарага бир катар өлкөлөрдүн президенттери келген. Андан соң Атамбаев түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин 5-саммитине катышты. Мында түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосундагы келечектүү кызматташтык маселелери талкууланды. Айта кетсек, уюм 2009 жылы казак лидеринин демилгеси менен түзүлгөн. Алгачкы саммити 2011 жылы Алматыда өткөн. Максаты түрк тилдүү мамлекеттер ортосунда кызматташтыкты кеңейтүү жана түрк элдеринин биригүүсүнө өбөлгө болуу. Бүгүнкү күнгө карата парламенттик шайлоого байкоочу катары 4 эл аралык уюмдан 45 адам катталды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Алар Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин аткаруу комитети жана Латвия, Корея эл республикасынын элчиликтери. Эл аралык байкоочулардын каттоо 20 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, жергиликтүү байкоочулар каттоого турууга милдеттүү эмес. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ош шаарынын Кооператив менен Курман-Жандатка көчөлөрүнүн кесилишиндеги Оазис аталышындагы тест атым жайынын санитардык абалы талапка жооп бербей тургандыгын аталган көчөдөгү 2 кабаттуу үйдүн тургундары билдирип чыгышты. Ал эми тест атым тамак жасоочу жайдын жетекчилиги бул маалыматты төгүндөйт. Маселенин чоо жайын Кенжебүү Маматсадыкова иликтеп көргөн. Анализация өткөндө бул турбаларданчы, эгерде мына жакта бүтөй турган болсо, кече эле бүтөгөнбүз кайрадан мына жактан тешип чыгат, кайрадан мына жактан тешип чыгат, такыр эле болбой койду. Канализациянын түтүктөрү аркылуу келемиштер үйүмдү тешип чыгып, тынч жашоо бербей жатат деген Гүлбарчын Кедейбаева батиринин башаламан кейипке келгенине жанаша жайгашкан Оазис тест тамактануучу жайды күнөөлөйт. Тазалыктын жоктугунан түрдүү курт кумурскалар көбөйүп, балдарым ооруганынан башка жайга көчүп кетүүгө аргасыз болдум дейт. Айтымында Оазис ээси 2012 жылы дүкөн кылабыз деп жашоочулардан уруксат алып, бирок тест атым даярдоочу жай ачып алган. Биринчи бизге дүкөн болобуз деп алдап алган, өзү документтичи. На самом деле бул тамагаш болуп ачылып алган. Ошондон баштап эле бул таракандардын келемиштеринин айынан жугуштуу оорулар менен балдарым ооруй берди. Жугуштуу оорулардын айынан балдарымдын иммунитети түшүп кетип, акыры гепатит Асы, менингит болуп оорушты. Анан кийин бул квартирам өзүмдүн үйүмдү таштап кеткенге туура келди. Азыр батирлеп жашап жүрөм. Кедейбаева арыздаттанууларын жазып алып тиешелүү кызматтарга кайрылганын айтат. Бирок бир катар мекеме өкүлдөрү мындан 2 ай мурда келип текшерип кеткени менен андан жарытарлык жыйынтык чыккан эмес. Архитектура бул азыр убактылуу эс алууга кеткен, эс алуудан келгенден кийин эле жабабыз деген бизге убада берген. Ошондой эле СС, ошондой эле экотех-инспекция берген. Ошондон бери эле иштеп келатат. Кайрадан алар макул иштей бергиле деп эле уруксат берип эле келатышат. Биз аларга ишенип алып туруп, кана эгерде буларды жабылып калса биз өзүбүздүн батирлерибизге кайтабыз деген ниетте эле жүргөнбүз. Күнүнө жүздөгөн адамдар кирип, курсагын тойгозуучу Оазис тест тамактануучу жайына тагылган жаланын канчалык деңгээлде чындыгы бар экендигин билүү үчүн жерине бардык. Имаратты сыртынан камерага тартып жаткан кезде тамактануучу жайдын ээлери биздин уруксатыбызсыз бул жерди тартканга укугуңар жок деп чыр салышты.
Анткени менен жеринен журналисттер менен тил табыша албаган ОАСИС жетекчилиги чыгармачылык топ кеткен соң биздин кеңсеге келди. 15 жылдан бери элге тамак берип, ак эмгегибиз менен иштеп жатабыз деген тамактануучу жайдын ээси Умида Абдуллаева 2 жыл бою Гүлбарчын Кедейбаеванын үйүн ижарага алып иштетип келгенин айтат. Бирок кийинчерээк кызматташууну токтотууну туура көргөн. Азыр иштебей койдук, так как соседкабыз хочет, чтобы biz документке внесли ее как бизнес-партнер. Мы не стали с ней сотрудничать, жоқ, біз сенімен иштебейбиз дедик. Эми с ее стороны есть угроза, что биз любой путь менен жаап таштайт. Даже 2 дня назад, азыр набираю 2 ай болгон болсо, мы уже 2-3 раза проходим вот эту проверку с тараптан. Там отделдары көп, ар бир отдел келип бизди текшерип атат. Кроме этого, нас прокуратура текшерип атат. Прокуратурадан нам өттүк. Все органы, которые соответствующие, бизди текшерип атат. Мы эти все проверки проходим. Мы смело айтабыз, биздин тамактарыбыз таза. Ал эми 3 ай сайын пландуу текшерүү жүргүзүп келген Ош шаардык санэпидемиологиялык көзөмөлдөө башкармалыгы буга чейин имаратты толук түрдө оңдоп түзөө боюнча тапшырма берилгенин айтат. Иш аяктарынын чаң абалда болгонунда колдонуп жаткандыгынын гигиенаны тазалаандыгы боюнча административ кодекстин негизинде жазма салынган. Орозо маалында толук иштебей, толук жаап, ремонт оңдоп түзөө иштерин жүргүзөсүн дегенбиз. Ошондой жумуштарды аткарып. Андан кийин сен график келет, график келсе 4-чү кварталда октябрдан декабрга чейин коюлат. Имаратты тамак жасоочу жай катары колдонуп келген Абдуллаева болсо, буга чейин эч ким мындай ишкердик мыйзамсыз экендигин эскертпегендигин айтат. Эми ал кирешенин бул түрүн мыйзамдаштыруу үчүн тиешелүү кызматтарга керектүү документтерин тапшырганын билдирет. Биз күнөөбүз, если мы документибиз магазин болсо, биз кафе кылыш керек болсо, хорошо, мы все подали документы и азыр магазинде перепрофилирование на кафе кылып атабыз. Архитектурадан уруксат алдыңыздарбы? Ошо бар жокто биз тапшырып койдук. Я говорю, все документы биз меге тапшырдык. Соответствующий органдарды тапшырдык. Ал эми Ош шаардык экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы ОАСИСтин ээси менен 2 кабаттуу үйдүн жашоочулары бири-бирине арыз бергендигин жана анын негизинде тез тамактануучу жай толук түрдө текшерүүгө алынганын маалымдады. Ошо арыздардын негизинде ордуна барып текшерип, иликтенип, кемчиликтер табылган кемчиликтердин негизинде бизден ошо жазма буйрук берилип, текшерүү актысы түзүлүп, анан ошонун негизинде протокол түзүлүп, иш материалдардын баары жогу Ош шаардык сотуна өткөрүп берилген. 2015 жылдын 12 августунда токтом чыккан. Токтом чыгып, аларды мыйзамсыз деп табылып, 10 000 сом айып акча төлөө менен өз эсебинен буздурууга токтом чыккан. Шаардагы эң чакан бирок кардарлардын суроо талабына ээ болгон тамактануучу жайдын ээлери чырдын баары атандашуудан улам жаралганын белгилейт. Анткени менен бул маселе мыйзамдуу түрдө каралып, талаштын аягына чекит коюлуучу күн алыс эмес. Кенжеби Маматсадыкова, Нуржигит Чолпунбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Ош шаарында быйыл 8 билим берүү мекемесинин жылуулук түзүмдөрү толук түрдө оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Бул үчүн жергиликтүү казнадан 2 миллион 609 миң сом каражат бөлүнгөн. Шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматында жаңы окуу жылына каратат оңдоо иштери толук бүткөрүлмөк. Негизинен агартуу мекемелеринин канча пайызы кышка даяр? Гүлмайрам Рахманбердиева кабар алып келген. Мектептин бир гана полдору жаңыланбайт. Жылуулук түтүктөрү алмашылып, сырттан келүүчү басым күчөтүлөт. Бул кышка карата мекеменин ичин жылытуу үчүн көрүлгөн даярдык. Шаардагы Михаил Ломоносов атындагы гимназия мектебинин каналарындагы жылуулук түтүкчөлөрү кадимки текшерүүдөн жайкы эс алуу мезгилинде өткөрүлгөн. Бирок спорттук залындагы жана сырттан келүүчү жылуулук борборун оңдоолор азырынча аяктай элек. Экинчиден азыр дагы биздин МЖК тарабынан, кызматкерлер тарабынан толук боюнча смета түзүлүп, ошол боюнча Ош шаардык билим берүү башкармаларына берилди сметанын, сумманын, акча каражатынын баасы. Эми 1-2 күн ичинде күтүп атабыз. Эгерде ошол сумма ошол МЖКга барып түшсө, ала сырткы тараптагы жанагы жылытуу трубасынын изоляциялоо иштерин жүргүзмөк. Түштүк борбордогу 83 билим берүү мекемесинин 26-сы ТЭЦ аркылуу шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасынан 50 имарат жана өздүк буу казынасынан 6 мекеме жылытылат. Жыл сайын агартуу жайларындагы жылуулук түтүкчөлөрүн оңдоп түзөөгө жергиликтүү казынадан каражат каралат. Быйылкы жылда шаарыбыздагы мектеп жана бала бакчалардын жылытуу системасы боюнча 2 миллион 609 миң сом акча каралган. Аны биз быйыл электронный вариант менен тендер өткөрүп, бир канча акча үнөмдөлдү. Бүгүнкү күнгө 5 мектеп жана 3 бала бакчанын жылуулук системасы боюнча оңдоп түзөө жумуштары бүттү.
Ал эми өздүк от казаны бар 6 билим берүү жайы үчүн жалпысынан 280 тонна көмүр бөлүнөт. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл 10 тоннага көбөйгөн. 11 мектепке 170 тонна, 54 мектепке 15 тонна, 44 мектепке 25 тонна, 49 мектепке 30 тонна, 71 бала бакчага 25 тонна, 72 бала бакчага 15 тонна берилет. Бул жерде көмүрдүн ирисин 1 килограммын 100 сом 17 тыйындан, 170 тонна БР майда көмүрдү 1 килограммын 2 сом 47 тыйындан жеңип алган. Азыркы күндө бул ишкана менен келишим түзүлүп, 3 тараптуу көмүрдү доставкасы мына 1-2 күндүн ичинде башталат. Сентябрь айычы толук камсыз кылынат. Ошондо жалпысынан көмүр үчүн 736.900 сом керектелет. Башкармалыктын маалыматында кышкыга карата даярдык каттуу. Бирок чыныгы жыйынтыкты алдыда убакыт көрсөтөт. Суук болот. Унда болсо, айнекте болсо бирөө сындырып койгон. Жок, күйбөт, жакшы. Üşüyüz. Суук болобу? Класса üşüyüz, эшикке чыкканда üşüyüz. Ысык эле. Эми канткен менен жаш бөбөктөр кышкы суукта дагы üşүдүм дебесе болгону. Учурда кышка болгон даярдык шаардагы билим берүү жайларында толук деп айтууга болбойт. Кышкамын жазда көр демекчи, мекеме жетекчилери суук тушуп кардын жаашын күтпөстөн эртерээк кышкамын көрүүгө аракет көрсө. Гүлмайрам Рахманбердиева, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Ажылыктын шарттарын аткаруу үчүн зыяратчылардын акыркы тобу бүгүн Бишкектен Сауд Арабиясынан Мекке шаарына жөнөп кетет. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Ал эми буга чейин жөнөп кеткен 3200дөн ашуун зыяратчылардын Сауд Арабиясынын Медина шаарындагы зыяраты аяктап, толугу менен Меккеге кайтып келишип, ажылыктарынын шарттарын аткарышууда. Ажылыктын бардык жол жоболору аяктаган соң 28 сентябрдан тартып 15 октябрга чейин өз мекенине кайтып келишет. Эскерте кетсек, быйыл Сауд Арабиясы Кыргыз Республикасына 3685 квота бөлгөн. Ар бир ажы башчыга, ар бир штаб мүчөлөрүгө өздөрүнүн аткара турган милдеттери бекитилген, ошол программанын үстүндө иштеп жатабыз. Ажылардын азыркы зыярат кылуу, уюштуруу иштери жагыда тамак ашы жаткан жерлери жакшы негизде уюштурулган. Мындан аркадагы көзөмө, штабтын көзөмөлүндө 3200 ажы азыр ушул жерге Мекке шаарына келишти. Жайгашышты, баарына өздөрүнө 7 жатакана бөлүнүптүр, 7 жатаканага бөлүнүп жайгаштырылды. Баарына жакшы шарттар түзүлгөн. Меккеге барып келген чакырымдары узак жерлерге атайын бир күндө 7-8 рейс каттай турган 3 автобус бөлүнүптүр. Тамак аштары жакшы. Алайдын будалык айылы тоолуу өрөөн аталып, кышыда каталы келет. Жергиликтүүлөр мал кармап, ага уда эле бир аз дыйканчылык менен алектенишет. Шарты катал аймактан чечилбеген көп көйгөйлөр болуп, элди кыйнап келген. Бирок акыркы жылдары айылдыктардын маселелери четинен чечиле баштагандай. Бул нерседе будалыктын кулуну Улан Прымов элге көмөкчү. Кененирээк кийинки материалда. Көчкүлөрдүн мекени деп аталган Алайдын будалык айыл өкмөтүнүн чындыгында шарты катал. Анткени аймак тоо коюнда жайгашып, нымдуулук көп болгондуктанбы, айтор туш тараптан көчкүлөр көптөгөн жылдар бою айыл жашоочуларын түйшүккө салып, бир топ адамдардын өмүрүндө алып кеткен учурлар катталган. Будалык айыл аймагынын тургундарынын эң жүрөк өйгөн көйгөйү бул жол маселеси. Жергиликтүүлөрдүн айтымында аймакта жаан-чачын көп жаайт. Анан да кыш мезгилинде айылдан сыртка чыгуу оор маселе болуп, 20 чакырым алыс жолду жөө басып жүрүшкөндүгүн да айтышат. Ал эми бүгүнкү күндө баары башкача. Анткени дал ушул будалык айыл өкмөтүнүн кулуну Улан Прымов жергиликтүүлөргө жардам колун сунуп, өз айылына кайдыгер карабай оор техникаларын алып келип, жолдорду кеңейтип, шагыл төшөп берген. Бул жер каймакта адам жаралгандан бери тарыхта мындай жолдор болгон эмес, биринчи болуп атат жер каймактагандан бери. Мындай таш жолдор зады болгон эмес. Канча суу ташканда эшектер тыгылып, тайгаланып, канча кыз келиндер ыйлаган, балдар ыйлаган. Мына ушунун керемети менен мына будалыктын жолдору бүт таш төшөлүп, жакшы болуп калды. Мындан сырткары Улан Прымов будалык айыл өкмөтүнүн ар бир айылына мечит салып берүүнү пландап, учурда бул иштер кызуу жүрүүдө. Мындан бир топ убакыт башта октябрь айында мечиттин курулуш иштери башталып, аны Улан Прымов демөөрчүлүгүн алып бүгүнкү күндө тургундардын пайдалануусуна берилген. Учурда Кенжебай айылында дагы бир мечиттин курулуш иштери башталып, пайдубалы түптөлүп, кыштарын коюуга даяр.
Мына акыркы эмелерде биз ошол жерге мечит курабыз деп ниет кылып эметти эле, ошо июнь айында ушу түшүрүп берди эле бизге жардам. Мына айылдын шартына байланыштуу балдар чөп чар болуп bizde. Бошобой эми бошоп мына бүгүнкү күнү баштаган турабыз, Кудай кааласа. Ушу биз Улан Бердибаевичке чоң ыраазыбыз, Алла да ыраазы болсун ушу инсанга. Дайым ушу жакшылыкта жүрсүн, ушу киши тилеген максатына жетсин деп биз тилек кылат элек ушу кишиге. Ушу кишини Кудай кааласа элдин баары шайлап ушу келечекте ушу кыргыз элине кызмат кылат деп ишенебиз да. Мындан сырткары бул өрөндө бала бакча маселеси да оор абалда. Мурда үйлөрдө уюштурулган менчик бала бакчалар болуп иштеп келген жерлер бүгүнкү күндө чоң мамлекеттик мекемеге айланып турат. Келечек муундардын татыктуу тарбия алуусуна кайдыгер карабан Улан Примовго бала бакча жамааты гана эмес, бүткүл айыл тургундары алкышын айтышат. Мына заманбап айнектерди, эшиктерди алып берди, 110 миңдик жардам берди. Биз Уланга аябай ыраазы болуп ушул жерде иштегендер, мисалы үчүн азыр 9 адам иш менен камсыз болдук. Өкмөттөн акча алып жатабыз, буга ыраазыбыз. Андан сырткары элдин эл аябай ыраазы болду да Уланга, себеби баягы үйдөгү балдардын баардыгы келип бала бакчага тарбия алып, окуп, үйрөнүп, жакшы нерселерди жетишип жатабыз. Чындыгында будалык айыл аймагында жардамга муктаж жаран болобу, же болбосо ишкана болобу, Улан Примовдун көмөгү тийбеген жер жоктугун тургундар менен жакын пикир алышууда биле алдык. Анткени дагы бир айта кетчү жагдай колунда жок. Социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөлөргө бекер көмүрлөрдү таратып, акчалай жардамдарын да аябайт. Элдердин тиштерин оңдоп берди, акча жагынан дагы жардам берип атат. Мисалы үчүн мен балам контрагын төлөп берди. Былтыр 18 миң контрагы бар, 18 миң төгүп берди. Мен Уланга не демекмин? Улан ушундай элдин батасын алып, жалгыз бой энелерге, жетим жесирлерге, жалпы эле элге жардам берип атат да. Рахмат ушу Уланга. Улан Примовду тааныйм. Ал абдан кайрымдуу жана боорукер адам. Ал жыл сайын бизди жана мени эжеми жана мени жана бир канча окуучуларды жылуу кышкы кийим менен камсыздап турат. Андай адам, боорукер адамдар Кыргыз мамлекетинде көп болушун каалайм. Жана мындан дагы иши өркүндөй берсин деп. Улан Примовдун кылып жаткан камкордугу муну менен эле токтоп калбаптыр. Тээ алыста жайгашкан Жолдош Бубаев атындагы орто мектебинде 120 миң сом мөлчөмүндө каражат бөлүп берип, аталган билим уясынын короосун кооздолгон тосмолор менен курчап бергендиги алигичи айылдыктардын жүрөгүн жылытып жаткан кез. Бир нече жылдан бери кышкы жылуу кийимдерди, куртка, сапожка жана башка окчуга керектүү болгон буюмдар менен жыл сайын камсыз кылып келе жатат. Андан сырткары ушул мектепте эмгектенген мугалимдерге кышкысын арзандатылган өз баасында көмүр менен бир нече жылдан бери ушу камсыз кылып келе жатат. Ошондуктан мен ушул мектептин мугалимдеринин эмгек жамаатынын атынан ушул Примов Улан Бердибаевичке ыраазычылык билдирем. Жергиликтүүлөр айыл өкмөтү үчүн мындай кайрымдуу инсандардын көп болушу чындыгында жакшы нерсе экендигин жашырышкан жок. Анткени жогорудакыдай бир топ чечүүгө боло турган, бирок шарт жок болгон көйгөйлөр мынтип оң жолго салынып жаткандыгы кимге гана жакпасын. Будалык айыл өкмөтүндө көбүнчө жер көчкүлөр уламдан улам кайталанып, жердин бузулушу көп кездешти. Ошол мезгилде келип жакыр үй бүлөлөргө, ошол көчкүгө дуушар болуп калган, жабыр тарткан үй бүлөлөргө эң көп жардамдарды берди. 2004-жылы Кайнама айылындагы кеткен чоң көчкүдө өзү бир үй бүлөнү шефке алып, ошол үйдүн турак үйүнүн курулуп бүтүшүнө дагы чоң салымын кошту. Андан сырткары мына Будалык айыл өкмөтүнүн 17 километр жолу кара топурактуу болгондуктан жамгыр жааганда машина жүрүүгө аябай эле татаалдыкты жаратат. Ошол жолдорго толугу менен 2010 жылдан бери 12-13 жылдары шагыл төгүп 2 миллиондон ашык акча каражатты жумшап шагыл төгүп берди. Бул биздин эл үчүн абдан кубанычты жаратты.
Бир топ чакырым жолдорго шагыл төшөөнүн артында тоодой чыгымдар турат эмеспи? Ананда эл сүйгөн Улан Примов будалык жергесинин кыртышы кара топурактуу болгондуктан 20 чакырымга чукул алыстыктагы жерден шагыл ташып жолду оңдоп бергенин жергиликтүүлөр чыныгы эрдик, патриоттуулук деп баалашат. Эсептей берсең, жардам колун сунган жерлери көп болгон Примовдун булардын баары Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болсун деген ниетин тургундар да жакшы билишет. Ал эми бизде Улан Примов сыяктуу кайрымдуу инсандар өлкөбүздө көп болуусуна тилектешпиз. Абайнур Башевиков, Улукбек Нарматов, Ошпирим жаңылыктары, Алай району. Аксы районунда кара өрүктү кайра иштетүүчү ишкананы куруу зарылдыгы бар. Бул туурасында жергиликтүү тургундар Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда билдиришти. Айта кетсек, бул аймакта партия элдин муктаждыгына жараша бир катар иштерди аткарган. Өзгөчө жер айдоо жана түшүм жыйноодо Өнүгүүнүн тракторлорунун сокусу тийбеген аянт жок. Өнүгүү Прогресс партиясынын Аксы районунда болгон сапары кийинки материалда. Бүгүн Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев баштаган талапкерлер Аксы элинде конокту. Учурунда хан көтөрүлгөн аксылыктар эми жалгыз гана Өнүгүү Прогресс партиясына ишеним артышат. Анткени алыскы аймактын жашоосунан партия дайыма кабар алып, чечилбеген түйүндүү маселелерин жеринен чечип кол кабыш кылып жүрөт. Жергиликтүү элдин айтымында аймактын 90% жерин Өнүгүүнүн техникалары айдап жыят. Мына эл үчүн иштеди, эл үчүн техникаларды берип атты. Кызыл Тоо айыл үчүн мына канча техникаларды берди. Мына элдин баары жерин иштетип, жерлерин айдатып, мына эгин алып, эгиндери жакшы болду, жер айдаттык буш техникалар менен. Бакыт Эргешевич, бүгүн мына сиз менен жүздөшүп, жүз көрүшүп, сиздин колуңузду кармап отурабыз. Аттыңызды алыстан угуп, аябай жакшы иштерди аткарып келгениңиздерге биз өзүбүз күбө болуп келебиз. Мына бирок жаныңызга келгенде өзүңүздүн жөнөкөйлүгүңүз менен, анан бүгүн эркектик кайраттуу сөздөрүңүз менен көпчүлүктүн көңүлүн бурганыңыз бул жакшы иш болду. Тоо койнундагы элдин басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенет. Андыктан аймакта ветеринардык дарыканалардын зарылчылыгы турат. Ошондой эле сайыз урагандан бери жергиликтүү эл таза сууга эле эмес, суугат иштерине да сууну жеткире албай келет. Буга себеп ушул убакка чейин Ак терек каналынын бүтпөй турушу. Элдин мүдө талабын уккан Бакыт Төрөбаев партиянын ар бир көйгөй боюнча реалдуу программасы бар экенин айтты. Аптека ветеринарияны өркүндөтөбүз, анткени ал жерде сапаттуу дары-дармекти камсыз кылып, сиздердин малыңыздарга вакцинацияны туура жүргүзүш керек. Мына мен сиздерге статистика айтып кетейин. Биз бир жылда 40 000 кулун жоготуп өткөнбүз. Аксы району Алча, Алма жана Кара өрүктүү мекени катары белгилүү. Ошондуктан бул аймакка кайра иштетүү ишканасын ачуу учур талабы. Муну уккан Бакыт Төрөбаев партиянын 61 программанын алкагында аймакка мөмү жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана ачып берерин билдирди. Мына кайналы өстүрөсүздөр. Кайналы ушул кургатып мына сатабыз. Ошо жерге бир завод кайра иштетүүчү ишкана куруп, биз кылабыз аны. Сушка кылгандан кийин аны сортировка, калибровка кылып, упаковка кылып, сертификация кылгандан кийин мына чет мамлекетке сатса болот. Демибизге дем, күчүбүзгө күч кошсоңуздар, биз бул кылган иштерибизди 2 эселеп, 3 эселеп аткарганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизде тажрыйбабыз да болуп калды, биздин билимибиз бар, биздин ишенген сиздердей болгон элибиз бар. Жолугушууга Аксы районунун булуң бурчунан миңдеген шайлоочулар келди. Аянт болсо майрамдык шаңга бөлөнүп, кары жаштебей партияны колдоорун билдиришти. Сиздер Ошпирим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда Алам алканда болуп жаткан окуялар менен тааныша алыңыздар. Кечиңиздер көңүл улансын, жагымдуу жаңылыктар менен учурашалы.